Үйгө базарлык туулган күнгө китепти белек кылыңыздар. Ана ол жакшы болот. Энциклопедия деген китеп Америка кабинетине киргендер болсо 3000, 5000, 7000ге чейин китептер турат. Оксфорд, Гарвардтын китептери. Манандай китептерди алып балдарга көрсөткүлө. Мана ол шондой окуган ата-эне үй бүлө, анан балдары башкача чыгат. Биз үй бүлөдө общий биринта китеп жок. Мал бак, давай. Мен дагы малдын арасында катта болгом. Азыр да өткөндө айттым. Бияка келип атып койлорго кашек салып келдим. Экөөнү ham бирге кылайлык да. Мен мал багам, маш менен эле жашайм деген менен боло экен. Баарыны бирге алып кетиш керек да. Толка келечек заманага балдарды даярдасаңыздар жакшы болот, урматтуу ата-энелер. Анан кийинкиси бая бир темаңар адамгерчиликке. Адамгерчилик анын атыны билсек, затыны билдик деп ойлойбуз, урматтуулар. Адамгерчилик жок бекен, жок, баарыңарда бар, балдарыңарда ham бар. Лекин бар, кана бая ручка. 7 кабаттын бир эле кабат. Биздин эң катта адамгерчилигибиз. Ассаламу алейкум. Шунан башка нажакта иштекен. Мээр кана, акыбет кана, ийменүү кана, иззат кана, ийба кана, муну караң. Кайрымдуулук кана. Şu ayılda o beçere çalbar, arıgını çalıp koyayım, barı otunu jarıp vereyim, soğuktan ne oldu eken, 2 tonna kömür düşürdüme de, ayılımızda bir beçere var, otunu tapmay oturat, 2 lingasını aparıp ver şolu, mana adamgerçilik. Adamgerçilikte ayti ürgötpöy, jasa ürgötөт. Jasa ürgötөт. Jakşılıkты körüp, jakşılıkka razı olup, jakşılıkka rahmat aytışke ballar bilbeydi. Kebir үй бүлөлөрдүн балдары менен мына иштеп атабыз. Мугалимдерге сабак өткөнүңүзгө рахмат деп бир жолу айтканмын, рахмат айтып чыгат. Кээ-бириге тоолу томоруп берсе ham, ушул эле дагы бели сыныкта эле бересизби, могул тоолду ham бериң дегендей. Мага бер деген, бер, кыл, ол эрте өзүңөргө ham зыян тиет. Эрте өзүңөрдү ham кыйнайт. Адамгерчиликке, шуга кичпейилдикке, мээнетке, захматкаш, şu mehriban, özüңөр да башыңар ооруп турса, апа, дарыны берейин, чай ичип алың, жатың, мен кылайын, дейби дебейби, танаки. Мына ушул баардык адамгерчилик, устазга иззат, китепке иззат, урмат, эл журтка, коңшуга мына иззат, урмат. Мына гимназияны мен ачканда такыр башка бир ниет менен ачкан. Бул жерден биринчиден илими күчтүү, экинчиден адамгерчилиги күчтүү адамдар жерден чыксын. Мына доктур уулуга мен айттым, мындай доктурлар азыр мына жаңы нарбы кирип чыгып кетти. Гимназияны бүткөн 75 бала азыр доктурлукту алды бүтүп, калганы окуп жатат. Алды заң главврач болуп иштеп атат, главврач болуп. Мына достукта ким эле Улархан доктур, кызы доктур, Динара доктур уулу. Эми ошо доктурларга прокурору бар, СМБсы бар, окуучулардын арасында, акими бар, заң күбөр, ол жакта президент бардыгы айтам. Бир талабым, Алиям агар мени устаз десеңер, айтың агай десе, бео бечереге жан тарткылар. Бео бечереге сен ишиге жардам бергиле. Шолордон акы албай эле даарылап койгула. Шолорго бир жардам кылгыла, мени сыйласаңар десем, майли деп шу кулак салышат. Ошого урматтуулар, мана адамгерчилик каякта. Биз көбүнчө мындай адамгерчиликти билет да, эми ону билбейбиз деген ойго барабыз, билбейбиз. Адамгерчиликтин аасыны билебиз, калганды билбейбиз. Мына урматтуулар, бекерге мына сөз калган эмес. Аалым болуш асанту, адам болуш кыйын. Гапты кара. Аалым болуш асан дейт, адам болуш кыйын. Ушул үчүн саар кеч ушу разы болуп, шүгүр кылып, шүгүрлүккө үйрөткүлө, жакшылыкты, соопчулукту издеп жүрүп кылууга үйрөткүлө. Эми айтышыңар, Мукапыргай, бул теманы эмнеге буга киргиздиңиздер? Азыр дефицит мээр акыбет адамгерчиликте. Хамма өзүм өлбөйүн болуп кеткен. Өзүмдүн арабамды өзүм тартайын. Бирөө оонап жатабы, кыйшайып жатабы, ач отурабы, жалаң ач отурабы, кыйшайып атабы, өзүңдөн көр. Мени албетте, лекин мусулманчылыгыбыз кайка кетти, адамгерчилигибиз кайка кетти. Биз тоок эле Американы, Европаны дуурасак, шолор да билим алайын. Билим албайбыз. Европаны дуурап, техниканы үйрөнөйүн, ону кылбайбыз. Анан кийин олордун тоок эле евро ремонтун эле үйрөнүп, евро билимини албайбызбы? Жалып атабызбы? Жок евро билими, евро маданияты жок. Ошол үчүн жетишпейт.
ошого маани бериш керек. Анан кийинкиси мен толко Европаны идеал кылбайм. Мусулманчылыгыбыздан кетпейлик, кыргыздыгыбыздан кетпейлик, адамгерчилигибизди бирге алып кетиш керек. Эри шафкат деген сөз бар. Ошого мен сиздерди чакырамын. Акырында урматтуулар мына айткан болсо керек,